Эгерде сиз даарат алып аткан мезгилде бисмилланы айтып, ошонун ичинде дуалар менен намазда ушу даарат алып атканда кол жууп аткан о Алла, менин амал дептеримди оң жагынан бер деп дуа кыласың. Сол жагына келгенде о Алла, амал дептеримди сол жагынан бере көрбө деп дуа кылабыз. Качан оозубузга суу алганыбызда о Алла, мени Каусар көлүнүнө суусун ичире көр. Качан мурдубузга суу алганда арихни, Алла, мени некен бейиштин жыты менен жыттандыр. Бетибиз жууганда о Алла, көзүбүз менен кылган күнөөбүздү кечир. Кол башыбызга суу алганыбызда субханалла, о Алла, мени жаман ой болгон нерселерден, шайтандын ою боло турган жаман ойдон сактай көр деп алабыз. Качан оң бутубузду жууганда о Алла, оң буту менен бейишке киргиз, о Алла, сол буту менен күнөөгө бастырба деп дуа кылабыз. Караңыз, биздин кылып аткан намазда эле ушунча чоң энергия алса болот да, адамчы намазда ушунча чоң энергия алса, күч кубат алса болот. Биздин динибиз субханалла ушунча деңгээлде сизди бир бактылуулукка апарат экен да. Ошол себептен бул эмнекен бир эшиктин ачкычы. Мындай айтканда даарат намаздын ачкычы болуп көрдүңүзбү? Эми караңыздар, эгерде дааратың ушунча деңгээлде таза, туура болгон болсо, эми сен колуңа ключ алып атпайсыңбы? Сен чоң кулпун ача турган бактылуулуктун субхана ключун колуңа алгын.